Майрамдык дастаркон, жаз тилиндеги кайрыктар, элчиликтин желек менен шөкөттөлгөн бул залы Кошмо Штаттарды чагылдырып турду. Американын туулган күнү мына ушундай маанайда белгиленди. Sizleri udukku keçege tosup alumen uchun abdan chon simik. Салтанаттын жүрүшүндө АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни сөз сүйлөп, Америка эли үчүн бул дата маанилүү экендигин белгиледи. Ошондой эле көз карандысыздык кандай кыйынчылыктар менен келгенине токтолду. Көз карандысыз күн биз үчүн чоң майрам. Биз тарыхыбызды, эркиндигибизге кантип жеттик деп сар эсеп салабыз. Демократиялык мамлекет деген макамга жетүү үчүн талыкпай эмгектендик. Американын юбилейлик датасы менен куттуктоо үчүн Тышкы иштер министринин орун басары Эмиль Кайкиев дагы келген. Ал өз сөзүндө эки өлкө ортосундагы кызматташтыкка токтолуп, АКШ менен Кыргызстанды демократиялык баалуулуктар бириктирет деп кошумчалады. Бул убакыт аралыгында Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык кеңейди. Эл аралык демократиялык институт бекемделип, соода алака чыңдалды. Муну менен катар терроризм, экстремизм, маңзатка каршы бирге күрөшүүдөбүз. Быйыл дагы бир юбилейлик дата белгиленет. Кыргызстан менен Американын дипломатиялык мамиленин түзүлгөнүнө 25 жыл. Бул жылдар аралыгында кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган арбын иштер аткарылды. Ошондой эле өлкөдөгү жаңы элчиликтин ачылышы эки мамлекеттин өз ара кызматташуусунун чыңдалып жаткандыгынан кабар берет. Бүгүнкү салтанаттын негизги максаты эки өлкө ортосундагы мамилени бекемдөө. Мааракени сиздер менен мына бул жаңы имаратта белгилеп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Буга чейинки биздин кеңсе чакан болгондуктан мейманканаларда өткөрчүбүз. Америка Кошмо Штаттарынын көз карандысыздык мааракесине жогорку кеңеш өкүлдөрү, ишкерлер, министрликтердин жана мекемелердин жетекчилери жана айрым маданий ишмерлер катышты. Махаббат Үсөнбаева, Малик Сабырахунов, ЛТР, Бишкек шаары.